Саламатсызбы көрөрман, эфирде Тебиртке. Бүгүнкү көрсөтүүбүздө мурда качып кеткен бир чиновник жөнүндө кеп кылып, азыркы учурда жоголгон башка чиновникти издеп, дагы бир чиновниктин кызыктуудай болгон челленджине катышабыз. Мурунку депутат, мурунку вице-премьер-министр Аскарбек Шадиевди мыйзамсыз баю беренеси боюнча сот айыптуу деп таап, ага 60 000 сом айып салып, жана 5 жылга камалсын деген чечим чыгарды. Бар эч нерсе эмес болгону 60 000 сомду алганга, камаганга азыркы учурда эч ким жок. Аскарбек Шадиевге 2017 жылы Жогорку Кеңештин эсебинен уурдалган 30 000 долларга байланыштуу кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деп кылмыш иши козголгон. Элестеткиле. 30 000 эле доллар уурдалганына 60 000 сом айып салып жатат. Бул деген Кыргызстан. Бул деген логикага сыйбаган нерсе. Баса, соттун чечимине ылайык 5 жыл камалышы керек болгон Аскарбек Шадиев 30 000 долларын көтөрүп алып Тажикстан аркылуу Америкага учуп кеткени айтылып жүрөт. Азыр жүрсө керек Нью-Йорктун көчөлөрүндө жыргап. Негизи атайын кызматтар өздөрүнүн милдетин тиешелүү деңгээлде аткарса, кылмышкер кайсыл гана өлкөдө болбосун аны экстрадициялап Кыргызстанга алып келсе болот. Бирок буга чейинки чыгарылыштарыбыздын биринде биз Канттагы авиабазанын учуп конуу тилкеси Орусияга менчикке берилип жатыптыр деп кооптонгонбуз. Көрсө биз адашыптырбыз. Көрсө биздин түшүнүгүбүз жок экен. Бул токтом долбоору кечээ эле Жогорку Кеңеште каралып, талкууланып түшүндүрмө берилди. Менчик укугу Россия тарапы өтөт деген эмне деген сөз бул? Учуп конуу тилкеси бул бетон да. Ошол жердин үстүндө турган бетон, ошол неотделимое улучшение права собственности передается российской стороне. Ошондо эмне бетон Россияныкы болобу эмне? Мен түшүнбөй атам. Эң ошондой сиз айткандай. Ал бетон жерде турабы же асманда турабы? Бетон жердин үстүндө турат. Жерге орнотулган бетон жер болуп эсептелбей, өзүнчө болобу, кандай болот? Өзүнчө болуп эсептелет. Демек жыйынтык чыгарсак болот, ушул учуп конуу тилкеси бетонбу, асфальтпы абада учуп турат экен. Ага учуп жүргөн самолеттор учуп келип конот экен. Мага кызык да ушул абада калкып турган учуп конуу тилкесин, асфальтын самолеттор учпаган учурда чогултуп түрүп четке алып койсо болобу? Тырышып калышы мүмкүн. Эч нерсе эмес, үтүктөп аласыңар да. Ну ты махнул, красивый. Эгер тамашасы жок айтканда, бул маселе жеке менин пикиримде абдан маанилүү болчу, аны кылдат караш керек болчу. Бирок Жогорку Кеңештен болгону эки гана депутат суроо берип кызыкса, калганы кызыгып деле койгон жок. Болгону бир караганда 3 окуудан карап, добуш берип, колдоп беришти. Жеке мен бул мыйзам долбоорун окуганда, кызыкканда бир 15 күндөн бери туруп, айнып, сасып калган жумуртка элестетилди да. Воняет. Да. Попахивает. Эмнеге деп кызыксаңыздар, мына маанилүү жерине токтойлу бул мыйзамдын. Эч нерсеси өзгөртүлгөн жок. Жогорку Кеңештин сайтынан жүктөп алып окуп жатам. Ушул учуп конуу тилкесине тиешелүү болгон жерин. Азыркы учурда Кант аэродромунун учуп конуу тилкесинин жасалма төшөлмөсүн толук алмаштыруу жана айрым конструкциялык өзгөртүүлөрдү киргизүү кажет. Бул кыйла капиталдык салымдарды талап кылат. Эми маани беребиз. Ошону менен биргеликте аракеттеги макулдашуунун негизинде учуп конуу тилкесин реконструкциялаган учурда менчик укугу Россия тарапка өтөт. Ушуну менен бирге Россия Федерациясынын коргоо министрлигинин өкүлдөрүнүн маалыматы боюнча ажырагыс жакшыртууга менчик укугун өткөрүп берүүсүсүз, эгер менчик укугун өткөрүп бербесе, акча каражаттарынын бөлүнүүнүн мүмкүн эмес деп жазып жатат. А биз жана тасмада көргөндөй Жогорку Кеңеште айтылган маселелер бул жерде жазылган эмес. Темнило ты, дядя Паш, темнило. Андыктан бул маселе каралганда макул деп добуш берген эл өкүлдөрүнүн баарын мен эстеп калдым. Сиз да унутпаңыз. Азыр болсо кыргызстандыктардын кыргыз элинин көпчүлүгүн кызыктырып жаткан суроого жооп алалы дедик. Алло, Мухаммедкалы Дүйшекевич, саламатсызбы? Каяктасыз? Малайзияда, Куала-Лумпурда жүрөм. Эми сиз өкмөт башчы, премьер-министр элеңиз да. Ошо бул жакта эл сурап жатканда биздин өкмөт башчыбыз эмне болду, качан келет, кайда кетти деп.
Азыркы учурда социалдык тармактарда спикерди кайталап флешмобу актуалдуу болууда. Нурсейит Бектимович, Дастан дегенде Дастан заводы деп сүйлөсөңүз. Дастан Далабаевич отурат, мен отурам. Бул флешмобко биз да катышууну туура көрдүк. Андыктан Твитке дегенде тилге эмес, Бурана медиа каналына чыккан деп тактап жүргүлө. Твиткени көрдүңүз, жаккан болсо жактыны басыңыз, ой пикир сунуштарыңыз болсо билдирүүгө калтырып, бизге каттала элек болсоңуз катталууну унутпаңыз. Кийинки берүүдөн амандашканга чейин сак саламатта туруңуз дейли.